урманы жакшы сапалап туруп, суук шактыр эгип алсак, үшүп турат дегендей да. Климатка жакша сорт. Анан алманын дагы сорттор бар. Салкын жакка өзүнчө, жылуу жактарга өзүнчө, ысык жактарга өзүнчө сорттор бөлүнөт. Мисалы, ошол ноқат дене крипсон алсак, ошол крипсонду биз ошко, ысыгыраак кара сууга тигип алсак, ал жерде кызарбайт силер дегендей. Ошон үчүн алманы ноқатка тигиш керек. Ноқаттын өзгөчө бир климаты бар да. Ошондой эле ар бир мөмө жемишти бул айта берсек сөз өтө көп, өзүнүн климатына эгиш керек да. Өзүнүн эмесине. Анан топуракка ылай тамырдан баш керек. Топурактын анализи бар, pH деп коет, дагы кычкыл шорду топурак өзүнүн бир канча эмелери бар. Бирлер ошол топурактын анализине жараша бир тамыр тандайсыз. Топурак шорду болсо өзүнчө бир тамыр, топурак ошол ным жер болсо топурак, мисалы 2-3 метрден суу чыгат, ошол жерге кандай тамырдагы кандай сорт эгебиз. Мисалы 2-3 метрден Бишкекте суу чыгат. Ошол жерге жаңы экпейбиз, дагы топурагы шор болот, алма чоңой албай калат. Ошондой болот, ал жерге бий алма эгебиз же 33 ба 29 ошол сыяктуу тамырлар дагы нерселерди эгебиз. Топурак башы дегенде бул баягы шордуу топурак да. Адамга тузду тамакты берип койсоң, ал тузду тамакты кышта эле ичип атасың да. Кышта эле ичилгендей болот да. Ал эмеден 6 саатты ала албай калат. Ошондо тамыр. Ошон үчүн ал шордуу топуракка өзүнүн тамырларын тандап кийиш керек да. Адамга тузду тамак бергенде шор болуп калат. Эми эң негизгиси ушуларды тандадык, бирок базар талап кылган сорттор эгишиш керек да, жаңы сорттор. Базарда сорттор чыгып атат, дүйнө жүзүндө сорттор чагаланып кетип атат да. Мисалы илгери бир эле жакшы түшүм берген сорт болсо, азыр болсо жакшы түшүм берген, сапаты жакшы, каттуу, формасы жакшы өтө дамдуу. Ошол өзгөчөлүктөр камтып туруп бир сорт болуп чыгарып коюп атышат. Ал ооруга туруктуу болот, кеч гүлдөйт, дагы башка болот. Ошондой өзгөчөлүктөрүн чогултуп туруп бир сорт болуп атышат. Ал сортту базардагы тааныйт да. Базарга дагы эгип атышат. Анан жаңы сорттор эгишибиз керек да. Бутоо формасына дагы өзгөчө маани бериш керек. Бутоо формасы, бутоосуз болбойт. Мисалы, мен бак кылам деп туруп бакты эгебиз, көчөттү. Эккенден кийин бутайбыз. Сиз бакты эккенге чейин бутоо формасын тактап алышыңыз керек да. Бакты эгердин алдында бутоо формасын тактайсыз, ошого жараша схема посадка деп коет, баягы эгүү аралыктарын тандашыбыз керек да. Мисалы, алманын 106 тамырын чашка кылып алсак, аны мисалы чоңураак эгиш керек да. 4-2, 4-кө 1,5 жыл эксек, чашкада тийип алат бири-бирине. Ошондой өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар. Бүт баягы билген адистер менен сорттун подбойун тандап туруп, схема посадканы тандап, ошого жараша эгишибиз керек да. Тандашыбыз керек. Анан эң негизгиси бул жакка дагы жаздык. Алгачкы түшүмгө чейинки убакыт. Биринчи түшүмдү качан аласыз? Ошол маанилүү да. Түшүмдү аласыз, ошондон кийин түшүм алып баштайсыз да. Баягы кирешеге кирип баштайсыз. Эски көчөттөр болсо бир канча жыл өтөт. Бул карлик, полукарлик көчөттөр болсо, эгер сиз ал 1 жылдык шактардан гүл түшүр пайда болуп, түшүм бере берет. Аны биз 2-3 жыл гүлдөрүн түшүрөбүз дагы, баягы скелет, эменин формасына беребиз. Өсүш керек. Мына өскөндө канча шак көп болсо, ошончо мөмө деген да. Муну эрте эле түшүмгө киргизип алсак, анан бул өсө албай, биз түшүм ала албай жүрө беребиз. Мында өз немелери бар. Анан жумшалган каражаттын ошол кайтуусу, мында айтып өттүк. Сиз киргизген акча мисалы 10 000 киргизсеңиз, 10 000 сизге эртерээк чыгыш керек да. Эски балбашык болсо күтө бересиз. Буну эккенден кийин бул алма тездешип болот, бакта дагы тез бул алышыбыз керек да. Мына мисалы 24 ноябрда 2021 жылы тартылган сүрөт Европанын базарында. Бул жерде карасак, кайсыл алмалар, мисалы ноқат алма, дагы алмасын алайчы. Мына Леди Глоу деген алма 4 евро болуп атат. Гала Фуджи деген алмалар бизге эми келип атат. Бул дүйнө жүзүнө эскирип бүткөн алмалар да. 2 еврого жакын. Баасычы. Бул алмалар, мына космик деп турат, ушул сыяктуу алмалар сорттор жагаланып турат. Азыр эң жаңы сорт мына Lady Glow деп турат, сырты көк, ичи кызыл, өзгөчө даң берет. Ушул алма эң кымбат алма болуп атат да. Бирок бул алма бизге дагы Fuji Gavalar эми келип баштады, бир 5 жылдын тегерегиндечи.
Булардын келгенге чейин бунун патенти болот. Мисалы бир автор бир сортту чыгарды. Мисалы селекционерсиз да бир сортту чыгарасыз дагы, ал сортту патенттеп коесуз. Патенттейт дагы, анан ал сорт ким көчөттүн болса, ошол көчөттү саткандан бойласын отуруп патентин ала берет да. Патенттелген сорттор буларчы. Эми Кыргызстанга берип койсо биз улап көчөтүп алабыз, бирок ишенбей бербейт да ошондой сортторду. Ошол сыяктуу жаңы сортко өтүшүбүз керек да. Ушул эми бир колдоо машык деген агай слайдын алдык. Гиляс алып. Гиляс эгердесек дагы мына ушул Наполеон деген группадагы гилястар. Баягы эми мына тамыр жөнүндө бир аз сөз кылып кеттик. Тамыр. Ар бир нерсенин мынасы. Алманын тамыры, алмурутту, топкон гилястык да. Карлик, ол карлик адан чоңураак сакароз болуп кетет. Ошондой. Марч муну кенен ачыкпасак дагы болот кийин. Мына 106 деген полукарлик эмес, андан чоңураак болот, ошондой да. Алманыкчы ушунча болот. Койчу ошондон бул полукарлик. Бул полукарлик ортодо максимум 4 ушуларга кирип кетет. Алар соктор. Мына соктор Бол, негизги идея багасы тууралуу сүйлөй турган ушулар. Климатка жакшы сорттондош келген нокат болсо, алмага түшүргөн, алмалардан. Дагы. Бул жака бул гала алмасы, гала деген. Галанын сорттору аябай көп, гала деп коебуз. Баягы клондору көп. Эң акыркысы гала, бал, акыркылардын бири жаңы сорттор. Булар, мисалы, галаны эккендер бар бияқта, жокпу? Гала эккендер бар, кимдер? Эккенсиң? Түшүп берип башталды? Гала балбы же гала хужубу? Гала деп кызыл. Гала маскаластар качан алгансыз көчөтүн? Көчөтүн немеден алган? Кеңештен алдым ошо. Гала деп кызыл болот, Семиреканын кызылы деп берген да. Жок. Семиреканын кызылы ал пинклейди. Октябрда пышат. Гала деп берген ол алып келгенде минеттен андай Бар гала элек, Нокатта Исановда Абдулазиз ака эккен галадан. Ушуну эле эң биринчи алып кетчек дейт, калганы холодильникке сактап эме отурам дейт. Ушуну эгерлөдүм дегендей болду да, галанычы пышканда эле уже сатылат экен. Бул галанын мындай да, августта пышат, сентябрдын 20-сына чейин мисалы нокаттын алмасы, папанын алмалары пышканга чейин аралыкта пышат да, баасы кымбат сатылат ушуларга. Гала. Алыш кандай болду? Муну эгерде сактаса 4 айга жакын баягы өзүнүн холодильникке сактаса болот галаны. Гала балы. жазга чыкпай калам да. Аны бүт баасы. Бул августта пышат турган алмада. Летний да бул. Анан муну сразу сатпасаңыз минус жагы. Белки крипсондар, скарлетскулар. Келиңиздер. Келиңиздер. Өтөңүз. Бул гала. Муну эртерээк сатпасаңыз ошо белки крипсондар, дагы башкалар базар элдер ошону алат да. Муну албайт да. Муну эртерээк түгөтүш керек. Бирок Россиянын базарларында көрдүк, декабрда эле турат гала деп. Элдер алып атышат. Биздин базар бирок бетин алат да. Дагы бир көрсөм. Бул Гренни Смит деген алма, бул нокат канча түшпөсө керек, бул вегетациянын период узунураак болгон жактарда эме болуп турган эгиле турган алма, бул Гренни Смит да. Бирок эксе болот. Гренни Смит ошол Семиреканын кызылы. Семиреканын чоңу, коесуз. Кийинки пинклейди. Бул дагы вегетациянын период өтө узун болгон жактарга эгиш керек. Бул жалбырагын таштабай коет. Жакшы. Бул Семиреканын кызылы деп ушуну айтабыз. Сиз айтып аттыңыз беле? Семиреканын кызылы ушул. Муну арагаң эксе болот. Акатанды катачсыз. Шамалсак эксе болот, бул пинклейди. Өтө кеч октябрдын аягы. Сендерде де макарон чалып жүрүшөөлөр. Өтө кеч сочный болуп тура берет. Муну Өзбекстан основной пинклейди деп атышат азырчы. Пинклейди. Муну өтө ысык жактарга эгебиз. Анан суураак жактарда жетишпей калат. Пышкандачы жалбырактарын таштабай калат. Келиңиздер. Ошто биз деле бир аз эксперимент кылып көрдүк. Жалбырагын толук таштап атат, дагы эле турат, жакшы болчу.
Ошон үчүн муну өтө ысык жактарга кайсы алма деген нерсе ушу менен эрте бышкан алма дегиш керек да. Нокот бейги алсак, бул жалбырагын же таштабайт, же өзү бушпай бираз эме болушу мүмкүн. Адаптациялык кийинирээк. Бул Golden Delicious билебиз баардыгыбыз. Эми бул Scarlet Spur деген алмабыз. Red Chief дейбиз, Super Chief дейбиз, Jeremy дейбиз, Crimson, Star Crimson деп алабыз. Ошондон эле Red Delicious билбесинен бир жаңы клону да бул. Жаңы эң жаңылардан бири ушул Scarlet Spur деген. Бул спуруй деп коет, алма экиге бөлүнөт да. Муну эле айтып берели. Алма экиге бөлүнөт, спуруй анан кубаттуу өскөн депчи. Мисалы, кубаттуу өскөндөргө гала кирет, фужи кирет. Буларды алысыраак эгиш керек. Булар мисалы 4-2,5, 4-3 жакын эгиш керек полукабиттен. Спуруйларды 3,5-дан 1,5 мыңга чейин эксе боло берет. Спуруй. Булар анча өспөйт. Аралыктарычы. Спуруй деп коет. Баягы шактан берет. Эти үчүнө жатат. Булар жака отурар ошондо. Ушул силер жака отурат. Бунун өзгөчөлүгү, мисалы, Крипсонду бир суук көрсөтүп анан тересиңер бар. Бир суук көрбөсө кызарбайт, неме болбойт. Улу сентябрдын 15-леринде кызарып туруп, августтан баштап кызарып баштайт булар. Анан бир жакта да кызарбат бул, ошто да. Ош жакта да кызарбат, бирок силер билгенчелик баягы сочный болбойт да, Scarlet Spur деген алма. Мунун сакталышы? Сакталышы Крипсон менен жүрөйт. 6 ай, 7 айга чейин баягы атмосфера контрольный болуп сакталып жатат. Эң жакшы алмалардын бири Scarlet Spur Jeremy. Ошо экөөнү эгиш керек да. Белки эски Крипсондун айырмасы, эми Star Crimson'дун өзү болсо оригинал. Ал 1 жыл берип, 1 жыл бербеш керек. Анан нокоттагы кайсы түрү экенин билбедим. Нокотта жыл сайын берет да, туура. Нокоттагы алма жыл сайын берет. Star Crimson деген